the Holy Quran and the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuranda, hadisтерде дагы ден соолукка кам көрүү керектиги тууралуу көптөгөн өкүмдөр бар. Мисалы Куранда жакшы болгон жана таза болгон нерселерден же деген маанидеги аят бар. Же болбосо жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла деген аят бар. Мында ден соолук үчүн жеген ичкенибизге көңүл буруу керектиги айтылууда. Бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах дарысы жок ооруну жараткан жок деп айтат. Демек, ар бир оорунун дарысы да адамдар себепчи болуп жаратылган. Бизге же жакындарыбызга оору тийген болсо, анын дарысы бар. Демек, аны таап колдонуу керек. Дагы бир хадисте Аллах ишеними күчтүү кулун сүйөт деп айтат. Бул жерде ишеними күчтүү деп айтуу менен физикалык жактан дени сак, чың болгон кулун сүйөт деген мааниде да айтылууда. Демек, вируска каршы туруу үчүн ден соолугубуз бекем болушу керек. Ошондуктан бүткүл дүйнө жүзү боюнча имамдар, анын ичинде мен да эмдөөдөн өтөм. Балдарыбыз биз үчүн аманат. Демек, алардын ден соолугу дагы аманат. Ден соолук үчүн эң алгач эмдөө маанилүү. Балдарыңыздарга жакшы караңыздар. Керектелген дарыларды колдонуп, алардын келечеги үчүн кам көрүңүздөр. Дуа кылыңыздар. Келечекте алар да сиздерге дуа кылышат.